Үй бүлө тарбиясында балдарды ар тараптуу жакшы сапатка, өнөргө тарбиялоо үйрөтүү пайдалуу. Бирок алардын ичинен өзгөчө маани берүү зарылы бул акыл тарбиясы. Капыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен акылмандуулукка тарбиялоо жөнүндө. Илгери Доот деген падыш болгон экен. Ал Сулайманга көп балдардын ичинен Сулайманга тактысын берем деген экен. Өзү өтө электеле тактысын берет экен. Анан Кудай Сулайманга аян берет экен. Менден эмне каалайсың десе, Сулайман айтат экен: "О, эгем мага акыл бере көрчү" дейт экен. Анан Кудай айтат экен: "Сен неге байлык, бийлик, атак-даңкты сурабай, неге менден акыл сурадың десе, мен ушу акылым менен элди башкарышым керек, мага акыл бер" дейт экен. Анан болуптур деп Кудай сага акыл дагы берем, байлык, бийлик, атак-даңк дагы берем дейт экен. Демек бизге эң биринчи эмне керек экен? Акылдуу балдардан болуш керек экен. Ата-эненин тилин алыш керек экен. Акылдуу балдар болуш керек. Бул аңгемени айтып берип, балдарга акылмандуулукка жетүүнүн жолу акылдуу китептерди баалап окуу, акылдуу адамдардын өмүрүн, эмгектерин үйрөнүү, турмуштан сабак ала билүү жана башка экендигин айтуу жана акылман адамдар менен аңгемелешүү экендигин айтып түшүндүрүү жакшы. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Даярдаган Маматова Рахат, Өзгөн району.